караңгыда бир аз жакшы көрүнбөй калсам кечирим сурайм. Бирок бул видеону мен тартпасам болбойт эле да достор. Ош шаарында азыр бардык жерлерде, бардык жолдордо, то есть башкача айтканда, кычык жерлер болобу, башка жерлер болобу, бүт бардыгында эмне болду? Жолдор оңдолуп, көчөлөр кеңейди. Ошол жолдун биринчисинде турам мен азыр мына түнкү саат 10 болуп калды. 22 август. Мына жолчулар мээнет кылып ушинтип иштеп атат. Мен буга билбейм, сиздер кайсы жактан көрүп атасыздар, ошол жактагы жол баскандарды көрүп калсаңыздар, комментарийга жазып кетиңиздер кандай болсо. Мен Ошто биринчи жолу көрүп атам, мындай жанагыдай китептегидей кылып, биринчи трамбовка кылып, анан үстүнөн дагы бир нерсе кылып, дагы бир эки слой, биринчи слой, экинчи слой, үчүнчү слой кылып асфальт төшөлүп атканын Ошто эми көрүп атам. Азыр мына Байтемиров көчөсү Черемушкада мына жолдо иштеп атат. Азыр мына жерде көп жылдан бери эмгектенген менин бир досум бар. Атайын ошол досуман дагы мындай сурап, ошол досуман дагы бир мындай маек алып көрөйүн, кандай болуп атат, эмне болуп атат деген максатта бир тартайын деп келдим да. Азыр Ош шаарында бүт эле жерде тыгын, пробка ушундай болуп атат, бирок урматтуу Ош шаарынын тургундары, оштуктар, бир аз сабыр кыласыздар. Себеп дегенде мынтип жолдорубуз кеңейип, жолдорубуз оңолуп атат. Мына шаардын жолдорун оңдоп аткан эң важный техниканын үстүндө отурам мен. Туугандар, мына жолдорго асфальт төшөгөндө эң маанилүү эме да аппарат. Асфальт экинчи слоюн баскан даярдамда да. Так, азыр мына караңгыда жакшы неме болбой жаткан мына аппаратын. Автомобиль досум көп жылдан бери жолдо иштеп, жолдун сиз менен биздерге жолду оңдоп, асфальттап азыркы учурда мына жаңы мэр келгенден бери ушул адашпасам жаздан бери үйүнө деле жакшы болбойт. Канча жыл болду ушул? 10 жылдан ашты. 10 жылдан ашты. 5 баланын атасы. Ижарада жашайт бизде окшоп, үйдө мындай алиги карапайым үйдө чоңоюп, мындай ак эмгек, ак мээнет менен иштеген балдарбыз да. Автомобиль досунан көп жылдан бери эмгектенет. Айыл канча? Колго тийчү. 20 миң айлык, кээде андан да азыраак дейт. Эмелесет коюңуздар, азыркы эмеде 20 миң сом деген нерсе. Тем более үйгө дагы барбайт. Шуну мындай мен айткым келет, мындай керектүү кадрлар. Автомобиль досум менен мен кичинеден бери чоңоюп өскөн бул азыр мына ишканада экскаватор, трактор, КамАЗ бардыгын оңдоп, бардыгын карап, мындай универсал болот. Унутпагайла. Азыр да мына немесинде көрүп калып, ушуга атайын келип чыктым да, кандай аппарат экенин, кандай техника экенин ушуга чыгып азыр жандан өзүнүн тап. Автомобиль досум көп жылдан бери жолдо эмгектенип, жолдо. Бул досумдун бир көчөнүн атын ушул досумдун атына эле коюп кое тургандай болуп калган да. Тамаша. Ушул досум эми атайын кызык болуп, мына жолдордо иштер болуп атат, атайын кызык болуп, кандай болуп атат, эмне болуп атат деп түшүнүп, өзүнчө кызыгып, такып көрдүм да. Эми балким бул досум мурдагы деп эми баягы кимдин учур экенин аттан айтпай эле коеюн, бирок ошол учурда үйгө, ипотекалык үйгө тапшырганда шаарда эмес учетуң деп албай коет. Ошодон бери азыр 20 миң сом ага жетпеген айлык менен ушул квартирада 5 баласы менен жашайт. Балким жогору жак, балким министрлик, транспорт министрлиги ушундай кадрларды өстүрүш максатында. Бул важный кадрдар, мен билем. Мунун ишканасында жетекчилеринен дагы сурасаңыздар билет. Азырчы
Азыр эми мына жолдор что-то 2 слой, 3 слой болуп жакшы болуп атабы дейм да. Мурда ушундай боло эле болбойбу? Burada anca olmayı. Мурда эски асфальт бүткөндө басып коет элең. Ağzını eski asfaltın üstüne basmaz mı? O eksi oy oldu çok. Качество ошондой жакшы болобу? Eksi yaptı oldu da. Bunu araştırmazsa gerek. Силер азыр мына немеге транспорт министрлигине түз транспорт министрлигине карайсыңар же ош шаар карайсыңар? Sağırma arayı. Шаарга Жеңиш Шермаматовичтин немесинен кадрлар жазган да. Азыр ошол Жеңиш аканын шаарды оңдойм деген эң алдыңкы моторлору ушу жолчулар деп ойлойм да мен. Мынантип түнкү саат 11, 12 кээде 2ге чейин жүрүп асфальт төшөп атсана. Жеңиш ака ушу бүт шаар куруп аткан үйлөрдөн ушул балага бир үйдү эме кылбасаңыз болбойт. Бул бала бул жерде жөн эле иштеп жүрбөй өзүнө баягы шакирт деп коет го, ошондой шакирттерди чыгарыш керек да. Кийин дагы мына иштей турган техниканы түшүрө турган, жолду түшүнө турган жаштарды чоңойтуп өстүрүш керек бул. Ошол эле учурда бул өзү дагы мындай өсө турган бала да, мындай өмүр бою ушинтип жүрө бербей, баланы өстүрүп, чоңойтуп, бул азыр билген нерседен дагы да көбүрөөк нерсени билип, жашы жеткенге чейин үйрөнүп алыш керек. Правда? Досум, автомобиль досум айтсаң. Эме кече жакында Ошко мындай тарыхта болбогон мындай техникалар келди да, саны көп техникалар. Жолго дагы бөлүндү ошоно бой. Мына азыр асфальт төшөп аткан ушул жаңы келген окшойт, жаңы болуп. Çamlı değil. Мурдагысы ушундай жок беле, мурда кандай асфальт басты? Burada kiçinek var. Мурда ушунун кичинеси бар. Sonra aşağı basışın kendileri yarım saat yürüyüşün gelir. Жарым саат. Ama da arada varsa da geçseydin. Бул ана мына ээн дагы экен, мына. Бир катар жолду бир алып кетет. Şirokta. Широкий. Ушудан келди дагы баягы Gelir geldi. Buraya geldi ekskavatorlar. İşte ekskavatör geldi. Çok kiçinek. Молодец, ne deyiz? Oştun merin. Kiçinek katok geldi bizge. İşte katok geldi. Bayağı Nupagaydinlerden daha geldi. Şu an Nupagaydin'den geldi. Nupagaydin katok değil. Hem biz yolda işlеген için. Bak multfilmden görüp kalsın Nupagaydin görgönsüңөр esingер деп ошо Nupagaydi деп koyuyorum da men. Anan şu dostum çalıp kalam geldi. Ne oldu? Nupagaydin minip жүрөсүңбү депчи. Ошол не дейсиз? Оштун мэри Жегишбек Токторбаев молодец, эрки бар экен, тарыхта болбогон. Жол эле эмес, мына техникаларды алып келип койду да. 119 да техника келди. 119. 119 техника. Мына баланы азыр мына жарыкта жак түнү караңгыда жакшы көрүнбөй атат. Мен видеосун да кошуп коем. Кече укмкнын төрагасы камчек ташыйып келгенде да учурашкан бала ушу болот. Ош шаары жөнүгө берсин, гүлдөй берсин. Бир аз сабыр кылып турсак, урматтуу шаардыктар, урматтуу оштуктар, сезип атабыз, көрүп атабыз, билип атабыз, жолдо аябай мындай тыгындар болуп атат, башкалар болуп атат. Бирок кичине сабыр кылып койсок, шаарыбыз үчүн сонун жолдор болуп атат, Автомобиль досум личный мындай дадыл жолдорду салтам дейт. Китептегидей.